Саламатсыздарбы, урматтуу жеке ишкерлер. Сиздердин калтырган комментарийлериңиздерге бүгүн видео аркылуу жооп берейин. Кандай результат болот экенин чогуу байкайбыз. Новый комментарий дейт. Комментарий, на который вы еще не ответили дейт. Азыр ушуну ачып карайбыз. Так, акыркы комментарий Бактыгүл Акжолтоодон келиптир. Саламатсызбы, эгер бир күн кеч төлөм жүргүзсө эмне болот дейт. Ошондо бул соцфондду кеч төлөсөм эмне болот деген суроо окшойт. Ошол 161-дин астына калтырган комментарий экен. Бул боюнча видео бар. Бул боюнча ал жерден соцфонд ИП срок до 15 числа деген видеону ачып көрсөңүз болот. Ушул жерден жооп ала аласыз. 15-нен кечиктирип төлөсөңүз 16-сынан баштап пеня кошулуп баштайт. Андан кийинки суроо Мир F я F3 я дейт. Эгер 25 жылдыкын тапшырсак кайсыны тандайбыз дейт. Ошондо 161-ге тиешелүү суроо. 25 жылдыкын 25-нчи жылдыкын. Могул жерде STI 161.5 деген версия бар. Ушуну тандайсыз. Бул версия 2024 жылдын август айынан баштап 2025 жылдын 5-жылдын август айына чейин жарайт. Ошого чейин ушул форманы тандап тапшыра бересиз. Андан кийинки суроо Арзу Жороев дейт. Мен иштеген айлыктарымы, зарплата жана башка плательщиктерди баарын 0 эле кылып койдум. Эчтеке болбойбу дейт. Негизи 0 менен отчет тапшырган отмена болгон. 0 менен тапшыра албайсыз. Бул жерде менин каналымда ал боюнча дагы запись калтырып койгом. Окей. Ушул жылдын 12-февралында ушундай өзгөрүүлөр киргизилген. Салык кызматы эскертет, нөлдүк отчеттордун берүүнүн кереги жок. Буга чейин биз нолевой тапшырып келчүбүз. Эгер доходубуз болбосо, мындан ары тапшыруунун кажети жок. Өзүңүз иштеп, айлыктап, акча таап аткандан кийин сиз соцфондду төлөгөнгө милдеттүүсүз. Бул менен указда кайрылган. Андан кийин ушуну толтурган Magical 300 дейт. Ушуну толтургандан кийин ИП справка или выписка алса болобу дейт. Справка, выпискага бул СФнын эч кандай тиешеси жок. Справка боюнча азыр көрсөтүп коеюн. Эң негизги карызыңыз болбош керек. Жеке кабинетиңизге кирсеңиз ушундай справки, раздел по работе со справками деген бар. Переписка ГНС дегенди базасыз. Андан кийин ушундай чыгат. Запрос справок деп базасыз. Справканын түрлөрү чыгат. Кайсы справка керек сизге? Справка об отсутствии задолженности, карыз жок деген справка керек болсо, ушул форманы тандайсыз. Андан кийин справка для целей импорта дейт. Булар импорт, башка мамлекеттен товар алып ташыгандар үчүн ушул справканы алышыңыздар керек. Андан кийинки справка о налоговом статусе дейт. Резидентство. Бул уже иностранный гражданиндерге тиешеси бар справка. Андан кийин кечигип тапшырсам эмне болот? Кечигип тапшырсаңыз штраф болот. Ар бир отчеттун өзүнүн штрафтары бар. Мисалга, декларация быйылдан баштап 7000 сом болуптур штраф. 161 квартальный булар 3000 сом штраф чыгат. Андан кийин
Дилбар Маджитова дейт. Саламатсызбы, раздел 3 070 ячейкада цифраны кантип өчүрөбүз дейт. Бул ошондо декларацияга тиешелүү суроо экен. Азыр раздел 3 070 ячейка. Бул жерде ушундай сумма турат, подоходный. Муну кантип өчүрөбүз? Бул жерде окусаңыз, облагаемые доходы. Переносятся показатели ячейки 549 приложение 5. То есть 5-чи приложениядагы 549 ячейкадан сумма бул жака келип түшкөн да. 5-чи приложенияны ачабыз. ячейка. Муну өчүрүш үчүн бул жерде жазылып турат. Показатель ячейки 549 переносится в ячейку 070. Көрдүңүз, то есть переносится деп. Так, бул ячейкага кайсы жактан келди? Мол ячейкалардын баары биригип анан ушул ячейкага түшөт. Ошон үчүн сиз мол жактагы ячейкадагы суммаларды өчүрүп чыгышыңыз керек. 500төн баштап. Карайбыз. Калгандары 0, ошондо 500тү 0 кылып коебуз дагы. Карайсыз 0. Эми раздел 3. Раздел 3 070. 0 болуп өзгөрүп калды. Ушинтип эле оңдоп коесуз. Бул суроого жооп берилди. ФФ тармакты көтөрүп коюптур. Рахмат. Страховой полис оплачивала за февраль и март. В выплатах. Почему? Да. Бул жерде дагы суроо эмес берилген. Жибек дейт. Страховой полис кайсы жерден выплата? Выплата бизде көрүнбөйт. Полисти гана ачасыз кабинеттен, личный кабинеттен. Эгер полис толтурган болсоңуз. Ушул жерден эле полис алган болсоңуз, ушул полисти базасыз. Полисиңиз жарактуу болсо, бул жерде статус активен деп турат. Анткени бул полис май айына алынган, 1-майдан 31-майга чейин. Бул полисти ачып карасаңыз болот. Ушундай полис чыгат, электронный страховой полис деп. Төлөгөн суммаңыз 1 айга жарактуу менен өтө. Ушундай полис активный болуп чыгат. Болду, төлөсөңүз ушу жака сизге страховой полис ачылат да. Болгон эле ошо эч кандай эч жерден башкача көрө албайсыз. Андан кийинки суроо. Эже, я оплачивала за январь, почему у меня задолженность выходит еще? Из пени, что делать дейт? Эми төлөгөн болсоңор, эч кандай задолженность чыкпаш керек да. Так, эже, при входе 11 тысяч, когда на ВБ переводили, при открытии это тоже входит в расход. Его тоже надо писать дейт. Бул жерден сизге СФ жазып бериш керек, подтверждающий документ. Подтверждающий документиңиз болсо, расходко киргизсеңиз болот. Мэри Абдрасулова дейт. Чоң рахмат, сонун түшүндүрөт экенсиз дейт. Сизге да рахмат. Ушундай жакшы сөздөрдү калтырганыңыз үчүн. Так, подскажите, пожалуйста. Саламатсызбы, кут болсун, Wildberries менен ИП иштегендер үчүн декларация. Бул сурооңузга уже жооп берилди. Декларациянын видеосу бар. Көргөн болушуңуз керек. Эң жакшы дейт. Калган суроолорго жооп берем деп ойлойм. Көп эле суроолорго жооп берем да. Суроолоруңуз болсо, ошону комментарийге калтырыңыз. Ушундай видео аркылуу жооп берип баштайм мындан ары. Кайсыңыз ыңгайлуу болсо, ошондой кылабыз да дальше.